менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шама, шашылма, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуу, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар? Менде да баары жакшы. Усукта эле дайыма суусап калам. Ой, эстедим. Дегене колонка турбайбы? Охо, кандай сонун. Салам, Коделек. Эмне, сенин дагы суу ичкиң келеби? Анда кел, ичебе. Салам Актан. Салам Коделек. Силер бул жерде эмне кылып жатасыңар? Салам, Акылай. Мен Коделекке жолукканым жакшы болду деп ойлоном. Ага суу ичкенге жардам бердим. Мен жолукпаганда аны ким сугармак эле? Ал өзү сууну ача алмак эмес да. Ошондойго, муну ойлобой калышыптыр. А мен болсо ойлоп таптым. Көрдүңбү? Эми канча иче алсаң, иче бер. Колдоруңду тийгизбейле. Кандай сонун. Мен дагы ичип көрөйүнчү. Мен сага. Эмне сага? Эми ойногонго чуркайлы. Балдар бизди күтүп калышты. Чуркадык. Азырынча, балдар. Эртең көрүшөбүз. Мына азыр суусун канганча ичебиз. Ой, муну ким кылды? Суу акпай калды. Мүмкүн суу түгөнгөндүр. Түшүндүм. Бирөө менин ташымды чыгарып алыптыр. Коделек, ташты ким чыгарып алганын көргөн жоксуңбу? Бул ташты мен чыгарып алдым. Аны бул жака ким салып койду? Мен? Ал. А эмне үчүн? Кантип эмне үчүн? Мындай көбүрөөк, ыңгайлуураак да. Жакшы, эгерде кимдир бирөө менен баратсаң, колонканы кармап турат. А эгерде жалгыз болсоңчу? Курушуп, бир колуң менен басасың, экинчиси менен ичесиң. Ыңгайсыз да. Мындайча алганда кооз. Анда мындай дегиле. Келгиле, мен силерге ошондой кылуу эмне үчүн мүмкүн эместигин түшүндүрөйүн. Мына сен, Актан, сууну таш менен кыстың, ичтиң да кеттиң. Суу болсо аккан бойдон кала берди. Ооба, эмне болуптур? Балам, суу бул эң башкы байлык. Аны маанисиз сарп кылуу, эгерде ал кылмыш болбосо да, акылсыздык. Суу? Байлык? Ата, сен эмне дейсиң? Суу көрүнгөн жерде толтура го? Жок, силер өтө катуу жаңылышасыңар балдарым. Чындыгында таза ичимдик суу бардык жерде таза алтын менен бааланат. Эмне үчүн? Адам суусуз такыр жашай албайт. Жалпы алганда жердеги ар кандай жашоо, адамдар болобу, айбандар болобу, же өсүмдүктөр болобу, суусуз жашай албайт. Суу планетадагы бардык жандуулардын негизи. Мына, мисалга, киши бир нече жума тамактанбай кое алат. Ал эми суусуз 2 күн да чыдай албайт. Суунун ордуна сүт ичсе болот да, же лимонад. Суусуз сүт да, башка кандайдыр бир ичимдик да болбойт. Каалаган суюктук өзүнүн негизинде сууга ээ болот. Уй суу ичет, анан сүт берет.
Мөмөлөрдүн ширеси мөмөлүү дарактарды суу менен сугаргандыктан пайда болот. Кишинин өзү деле дээрлик бүтүн бойдон суудан турат. Кишиби? Сууданбы? Бул мүмкүн эмес да. Бул тууралуу силерге кийинчерээк мектепте айтып беришет. Азырынча жердеги кишилердин көпчүлүк бөлүгү ичүү үчүн жарамдуу таза сууга эркин жетүүгө ээ эместигин эске туткула. Алар аны акчага сатып алышат. Сууну акчага? Коюңузчу ата. Суу бардык жерде канча кааласаң бар го. Дарыялар, көлдөр, ал турсун жамгыр деле. Мунун баары сууда. Туура айтасың. Жамгыр да, кар да, муз да, мунун бардыгы суу. Бирок биздин өлкөдө суунун көп экендиги аны кароосуз жана акылсыз сарптоого мүмкүн дегенге себеп болбойт. Сууну сактоо керек. Биз аны ичкенден, аны менен жуунганыбыздан, аны менен тамак даярдаганыбыздан тышкары, суу биздин айдоолорубузду сугарат. Суусуз дарактарда мөмөлөр болбойт. Буудайларда да дан чыкпайт. Жалпысынан бүткүл өсүмдүктөр суусуз өспөй калат. Анда бизде нан да, картошка да, алма да болбойт. Бизге жакшы болуптур. Биздегидей суунун камы башка өлкөлөрдө жок. Ошондуктан биз андан бетер сууну сактап жана баалашыбыз керек. Түшүндүңөрбү? Ооба, түшүндүк. Эмнени түшүндүңөр? Сууну бекер эле колонкадан агызуу болбойт. Ата, коделек же башка айбандар анда кантип суу ичише алат? Алардын колдору жок да. Мына, минтип. Мына, көрдүңөрбү? Бул кобулда коделеңер тоюп ичүү үчүн суу жетишет. Карасаңар, айбандагы суунун баалуулугун түшүнөт турбайбы? Ичип бүткөндө сууну булгабай жана ылайлабай ары кетти. Анын артынан башкалар да суу ичкенге келиши мүмкүндүгүн түшүнөт. Эми силерге баары түшүнүктүүбү? Ооба. Эми баары түшүнүктүү. Анда үйгө чуркагыла. Анан мен силерге азыр айтып бергенимди унутпагыла. Сөзсүз унутпайбыз. Сууну сактоо керектигин баардык досторубузга айтып чыгабыз. Балдар, силер дагы унутпайсыңарбы? Суу биздин байлыгыбыз. Аны баалоо, сактоо жана булгабоо керек. Yaşınıp altın uyasına gün gelip töşünü cıldız dağıngan ürgülüp dolurdun konup kulaçına ülbürük bulutlar haydi camıngan Бүгүн көргөндү унутпайлы, билим кушуп кармак угалар.